Çoğun akama söz vereyim. Çoğun akama söz vereyim. Özgür atletlerine tutmayın. Hürmetli dostlar, tuğanlar, kardeşler, kollegalar, bugün şu vakitine bize restoranda fazla kalasa bizim şu kırgızlarga, tuğanlarga şu yaşlılıkta hizmet kılsın. Ardayım yaşlılık üstünde, seyirmat üstünde şu birimizle hizmet kılıp şu toylarda yaşlılıklarda gelişelim, gezişelim. Anda bizge olsa versene arkadaşlar. Так, пекендештер, ар бир эле кафеде сөзсүз ушундай кабина көпчүлүк клиенттердин каалоосу өзүнчө отургусу келет. Мына ошондой өзүнчө отурабыз дегендерге мына ушул кабина. Бул жерде өзүнүн телевизору бар экен. Şöyle ne? Bunu yerine işe koyar mı? Bugün Najatov'un kafe açıldı. Kafe jönünde biraz malumat berip ketse. Rahmat Kerimбек. Да, бүгүн Куда кааласа биз өзүбүздүн Алмаз кафесин ачтык. Кудайды өткөздүк, эл келип, элге чай берип, эл чайын ичип кетти. Куда кааласа ак баталарын беришти. Биздин ниетибиз Куда кааласа ушу Санкт-Петербург шаарында тынччылык, аманчылыкта элге жакшынакай чайларды берип, жакшынакай сыйырматтын үстүндө ушу дасторкон жайып, елибиз, кыргыз элибиз жакшы тамактардын, таттуу, дамдуу тамактардын, шашлыктардын бир 5-6 түрлөрүн койдук. Ошо менен эле бирге уйгур лагман, 5 бармак деген тамактардын түрлөрүн кошуп жатабыз. Эми баарыбыздын ниетибиз ушу Санкт-Петербург шаарында жашаган кыргыз элим, жерим, жердештерим ушу бири-бирибизге ниетибиз түз болуп, ар дайым ушу жакшылыктын үстүндө кандай пешенебизге ниет кылсак, ниеттин үстүндө ушу элибизге
кичинеден пайда келтиргенче өзүбүз дагы өзүбүздүн кичинекей кызыкчылыгыбыз дагы бар. Өзүмүн бир туугандарым менен ортолукта ушу кафени ачтык. Кудай кааласа бул кафе эртеменки саат 10-дон баштап кечки саат, түнкү саат 5ке чейин планирует этип атабыз. Эми аны Кудай кааласа көрүнөт дальнейшем. Самый главный мен суранып кетерим, ушу Санкт-Петербург шаарындагы жердештерим, туугандарым, элдештерим ушул жерге келгенде баягыдай эң культурный шаар болуп эсептелет бул Санкт-Петербург шаары. Ушул шаарга келгенде өзүбүздүн жакшы жактарыбызды көрсөтүп, жакшынакай как ресторанга келгенде келип, дем алып, урушпастан, талашпастан, бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп, ушу жакшы сөздөрдү айтышып, эгер кемчилдик болсо, прямо администрацияга келип жаздырып, чтобы кийинки кезекте ошол кемчиликтерди устранить эткенге биз турушубуз керек. Ошон үчүн ар дайым мен сизден каалап кетерим, ушу бирибизди сыйлоо менен, бирибизди урматтоо менен, ушу бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Ушу жакшынакай өзүбүздүн кандай милдет койсок, кандай милдет менен бөтөн жерде жүрсөк, ошо милдетибиздин үстүнөн чыгып, ушу кыргыз энибизге ниетибиздин үстүнөн чыгып жакшы ойноп келип кетишиңерге тилектешмин. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Рахмат Керимбек. Баарыңарды күтөбүз. Только жакшылыкта көрүшөйлү.